Assalamu алейкум достор, амансыздарбы? Бүгін сіздерге баттар же болбосо биодобавкалар тууралуу маалымат бермекчимин. 3 факт бар. Биринчиси, бул продукциялардын биздин организмибизге пайдалуу экенин билдирген эч кандай факт жок. Сиз иче бересиз, бирок эч кандай пайда көрбөйсүз. Экинчиси, алардын биздин организмибизге зыян эместигин билдирген дагы эч кандай факт жок. Демек, кандайдыр бир зыянды тартып калышыңыз ыктымал. Анан албетте булардын баасы өтө жогору болот. Эң арзаны дагы 500 сомдон жогору. Ошол себептүү буларды колдонууну сунуштабайм. Эми булардын келип чыгышы тууралуу айта турган болсом, баары чет өлкөдө жасалат. Анан дагы булар бизге алып келгендер бизнесмен калк. Булар албетте көптөгөн элдин көйгөйүн чечкен адамдар. Ошону менен бирге эле чөнтөгүн дагы кампайткысы келген адамдар болушат. Бири ынсаптуу бизнесмен болсо, бири ынсапсыз бизнесмен. Ушул биодобавкаларды саткандарды ынсабы жок бизнесмендер деп айтам. Анткени алар өздөрү дагы билбей туруп эле продукцияларды алып келе беришет. Анан карапайым калкка жогору баада сатып, бир жагынан ден соолугуна зыян келтиришет. Анан кантип эми бул жерде реклама деген нерсе бар. Реклама кандай жүрөт? Алар биринчи кезекте дарыканадагы дарылардын зыяндуу экендигин алга сүрөйт. Анан өздөрүнүн продукциясын пайдалуу экендигин ар кандай ыкма менен жеткиргени аракет кылышат. Ошол себептүү ондогон жылдардан бери ушул булардын келгенине 10 жыл ашып калды. Жылдардан бери дарыларга болгондагы ушул оң көз караш жоголуп кетти. Мен сиздерге дарылар тууралуу чындык факттарды айтып берейин. Бир таблетка сатууга чыгарылышы үчүн анын изилдөөнүсүнө миллиондогон акчалар кетет. Биринчи кезекте ал жаныбарларда текшерип көрүлөт. Жаныбарларда ийгиликтүү болсо гана, анан адамдарда, биринчи аз адамдар гана, бир аз көбүрөөк. Анан көп адамдарда сыноо өткөрүлөт. Эгерде 10 деген адамдын арасынан 2-3-өсүнө гана зыян тийип, башка эч кандай зыян болбосо, ошондо гана муну сатууга чыгарууга уруксат берилет. Анан сөзсүз түрдө булардын эффектиси болот. Кайсы ооруга болсо, кайсы ооруга карата чыгарылган болсо, ошол ооруну жеңүүгө өзүнүн пайдасын сөзсүз түрдө тийгизет. Анан зыяндуулугу болсо өтө аз. Зыяндуу касиеттерин дагы алдына жазып коет, бирок ал өтө сейрек, 10 миңден бирөөсү гана болушу мүмкүн. Анан дагы бир нерсе, баш ооруга чыгарылгандары башка органдарга берилбеш керек. Же болбосо жүрөк ооруганга бериле тургандары баш ооруга берилбеш керек. Ушул нерсени тактап коюш керек болот. Буну такташ үчүн албетте дарыгерге барып, аны менен кеңешиш керек болуп калат. Өз алдыңызча барып эле сатып алып, дарыканадагы сатуучудан эле сурап эле иче берген болбойт. Сөзсүз түрдө дарыгер менен кеңешип, өзүңүздүн диагнозуңузду билип, андан кийин гана ичсеңиз сөзсүз түрдө эффект болот. Анан медицина деле өтө күчтүү эмес, ооруну дайым эле жеңе бербейт, бирок медицинадан жакшыраак нерсе жок. Ошон үчүн ден соолук маселесинде биринчи кезекте дарыгерге кайрылганды унутпаңыздар. Анан биодобавкалар тууралуу жетиштүү эле айттым деп ойлойм. Негизи көпчүлүгүбүз билип эле калдык, мындан кайттык. Ошондой болсо дагы деле реклама күч, дагы деле алданып жүргөн мекендештерибиз көп. Сатып аткан адамдар деле алданып жүрүшат. Ушуну сиздерге жеткиргим келди. Андыктан мүмкүн болушунча ден соолук маселесинде бизге кайрылыңыздар. Биодобавкаларга болсо өзүңүздөрдү сыртыңыздардан коргон кылып тосуп коюңуздар, киргизбеңиздер. Рекламаларына эч качан ишенбеңиздер. Кээде мындай болот да, адам бир нерседен катуу жабыркап, катуу ооруп калат дагы врачка барат. Ал айткан дарыларды алат, анча жакшы боло албайт. Анан молдого барат. Анан андан дагы пайда жок болот. Анан ушул биодобавкага кандайдыр бир себеп менен туш болуп калат. Анан баардык көйгөйүң жок кылат дегенде болду деп туруп дары ичет. Ошентип ал көйгөйү андан 5 метр тереңдейт. Мындай учурда башка дарыгерге дагы көрүнүп көрүш керек болот. Анан ал айткан нерсени так аткарыш керек. Анан болбосо өзүңүз деле ошол оору тууралуу көбүрөөк маалымат алсаңыз болот. Интернеттен баардык нерсени табыш мүмкүн азыркы учурда.